Алмазбек Ахунжанович, мен көтөрүүчү маселе бул кече биз эл менен жолугушууга чыкканыбызда Өзгөн районунун Куршап айылынын тургундары менен биз жолугуштук. Ал жерде бир чоң көйгөй бар. Эми баарыбызга белгилүү болгондой, президентибиздин жарлыгынын алкагында бүгүн жолдорду кеңейтүү максатында мындайча айтканда сностор аябай катуу жүрүп атат. Эми айтып кетсек, урматтуу депутаттар, урматтуу Алмазбек Ахунжанович, ошол жерде Куршап айылында 3 километр чакырым жолдо 16 метрден деп комиссия түзүлүп келип, элге Бишкек Ош жолунун кетип аткан жолдо оң жагынан 16 метр кызыл сызыкка чыгыпсыңар деп комиссия чечим чыгарып берген. Элдер ошол 16 метрдин эске алып бузуп, бүгүнкү күндө күтүп отурса, кайрадан комиссия келип, биз 22 метр жыласыңар деп дагы 6 метр кошуп турду. Мындайча айтканда, уже кызыл сызыкка 16 метр чыккан болсо, эми жеке өздөрүнүн жерине кирип кетип атат да. Ошого аябай эл нааразы болуп атат. Себеби мен транспорт министри менен кеңеш сүйлөшсөм, булар айтып атат, бул эл аралык жол, бунун аянты орто жолдон осьтон 16 метр болуш керек деп. Каяктан 22 метр алган мен билбейм, бул жеке ошол жергиликтүү бийликтин, акимдердин, айыл өкмөттөрдүн иши болуп атса керек деп. Себеби Кыргызстан боюнча 16 метр, негедир ушул Куршап айылына келгенде, ушул 3 километр аянтта чакырымда элдерге, үйлөр курулган элдерге келип 22 метр жыласыңар деп ушул чоң көйгөй болуп атат. Себеби 16 метрге эл макул болуп бузган. Но бирок бүгүнкү күндө булар дагы кыйнап 6 метр бузасыңар, 22 метрге чейин ичкерге киресиңер деп чоң ызычуу болуп атат да. Ошондуктан элдер айтат, бизде ошо эски жол бар эле, ошо айылыбызды четинен өткөн жолубуз бар эле, ошол жерди биз үлүш жер болсо үлүш жерин берели дейт. Айыл өкмөт даяр жерлерди берген, ошону айылдын чети менен алып кетсе жакшы болот эле. Себеби бул чоң магистраль болсо, бул чоң айыл болсо, эртең ошол жерде балдар жүрүшөт, мектепке барышат, ошону көп ушундай машиналар уруп жаман иштер болуп аткан экен. Ошол президентке кайрылуу жасаган экен булар жазуу түрүндө. Кабинет министринин төрагасына жазуу түрүндө кайрылуу беришкен экен. Но бирок ушул жогорку кеңеште көтөрүп коюңуз, ушул маселени чечип, болбосо өзүнчө альтернативный жол биз жерди аныктап беребиз, салып кетсе жакшы болот эле, ушу айылыбызга тийбей эле деп кайрылуу болгон экен. Ошону эске алып, ошол элдердин кайрылуусун мен жазуу түрүндө берем сизге. Ошон президент менен кабинет министринин төрагасы жеткизсеңиз, себеби бүгүнкү күндө эми сол жагын өтүптүр. Бүгүнкү күндө сол жак менен ошо жолдун боюнда оң жак менен сол жактын тургундары кырылышып, урушуп жаман болуп атышат. Ошол жамандыкка алып барбастан ошону жакшы жол менен чечсек жакшы болот эле. Ошону сизге айтып коеюн дедим. Ошону эске алып өзүңүз жазып алсаңыз рахмат.